Саламатсыздарбы, эфирде күн тартиби программасы бүгүн бейшемби күнкү пленардык жыйында адаттагыдай эле ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү өлкөбүздөгү эң маанилүү экономикалык, социалдык проблемаларга токтолду. Алардын айрымдары тууралуу депутаттардын пикирин сурап көрөлү. Алмаз Манасбекович, мына Кербен аэропортуна каражат бөлүнгөн болчу да. Сиз айтып атасыз, ушул күнгө чейин иш мындай чабал жүрүп атат деп. Буга себеп эмне болуп атат? Анан деги качан бүтөт бул аэропорт? Эми 1 мартта жогорку кеңеш көтөрүп чыгып, 1 мартта токтом кабыл алганбыз да. Жогорку кеңештин ушул быйыл 2018 жылдын аягына чейин бүтүрүлө деген токтом бар да. Ошону ишке киргизилсин деген. Бүгүнкү күндө учум конучу тилкесинин ремонту бүтүп дешип атат. Барып көрдүм. Бүтүптүр, бирок баягы тендер өткүзүлүп, ошол аэровокзалдын ремонту ошол бүгүнкү күндө бүтпөй турат да. 2 ноябрда тендер болду дейт, бирок бүгүнкү күндө ошол аэровокзалдын ремонтунун жумушу дагы башталган жок. Биринчиден кыш түшүп калды, экинчиден азыр бүгүнкү күндө 1 ай калды да. 1 айдан ашык 40 күн кетпеген убакыт калды. Мен ошону бүтпөйт деп атам да. Ошон үчүн тезирээк бүтөрүлө деп ушул жерден дагы бир кайталап айтып коеюн дедим. Себеби дегенде бул жерде 350 миңдей киши жашаган аймакта, тем более ошол Чаткал деген районго барыш андан нары дагы, Кербенден нары дагы 5 сааттык жолда. Ошон үчүн ушул элди, тем более азыркы кышында муста элдин келиши өтө кыйын, оорулар бар, кара адамдар бар, ошолорду тезирээк бүтүрүп, булар айтышат да, бүтүрөбүз, учабыз деп, бирок качан бүтөр белгисиз болот да. Карамат Бабашев өткөн жумада Баткен облусунун прокурору киши колду болуп каза тапты да. Эми тергөө жүрүп аткан учур, бирок ошо тергөөнүн жүрүшү боюнча сиз өзүңүз азыр маселе көтөрдүңүз. Мындай туура эмес жүрүп атат деген ойлор болуп атыптыр. Эми мен азыр маселелерин биринчиден чындыгында маркум областын прокурору Мамаджаковдун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Бул жерде чындыгында келгенде бул 6 прокурор менен мага элдер кайрылып атышат, жаранды активисттер кайрылып атышат. Себеби 6 прокурордун арасында бир мамлекеттик кызматтын жетекчиси болгондо дагы тендер жарыяланган, мамлекеттин бюджеттен каржыланган жетекчиси 6 прокурордун ортосунда ал жерде эмне бар деген сөздөр болуп атат да. Аларга чай пайын уюштуруп шаткырып берген барганбы, болбосо бул мыйзам токтону менен тыюу салынганбы, алар өзүнүн көзөмөлдө турган органдар менен эч кандай мамиле карым-катнаш жасабашы керек деген. Бул мыйзамды кимдир бузган, кимдир кириптер болгон, ушуну тергөө адилеттүү тергесе дейт. Мында мага кайрылган Баткен шаарынын тургуну Абдрахман Паламидин ушул областын прокурору маркум жаңы болгондо 5 күндөн кийин ага кирген экен. Кирип 60 барактан турган ошол областын жана Баткен райондук прокуратурада коррупциялык схемалар боюнча жазып алып кирип берип түшүндүрүп айткан экен. Андан кийин генералдык башкы прокурорго Өткүлбек Жамшитовго дагы кайрылуу жолдогон экен жазуу жүзүндө. Колдоп бул дейт, Өткүлбек Жамшитовго жетпи жетпеди билбейм дейт. Ошол жердин бөлүм башчысынан Баткен облустук прокуратурасынын жана райондук прокуратурада эч кандай коррупциялык схема жок, баары өз деңгээлде мыйзамды иштеп атат деген жоо болгону менен өкүндүрөт дейт. Эгерде ошол менин кайрылуу боюнча булар иликтеп, эгерде ушуну иликтегенде бул окуя болбой беле деген ойду айтышат да. Мындан сырткары экинчи нараачылыгын билгизишкен, эгерде жөнөкөй балдар мушташ урушуп кетсе дейт, тергөөнү кызышуу үчүн баарын киргизет дейт. Бул жерде эмне үчүн бир гана Мелис Калков кирген дагы карган, ошол жерге чыккан 6 прокуратуранын жетекчилери киргизилген эмес дейт. Болгондо да ал убактылуу жумуштан бошотулганын өкүндүрөт да. Мындан сырткары дагы жазышкан, анын адвокаты 2 күн бою киргизилген эмес дейт. Аларды киргизбестен туруп Ош шаарына которуп ийген дейт Мелис Калковду. Мындан сырткары ошо машина менен жалгыз өзү кеткен дейт Төрткүл кафесинен. Бизде Төрткүл кафеси шаардын ичинен 30 км алыстыкта турат. Ошо Төрткүл кафесинен бул экөө муну жалгыз алып кеткен болчу болсо, ал жерде калган 6 бир өздөрүнүн служебный машинасында калганбы дейт. Бирок ал чындыгында эми тергөө аныктайт, бирок ал үйүнө машина менен барбастан жөө барган, анын машинасы Уровудунун көчөсүнө коюлган ачык түрүндөчү. Бирок бул дагы экинчи жагынан булар шектүү кылганы, ал үйгө кире элегинде кайрылер прокуратуранын кызматкерлери, апасы дагы интервью берип атат, кызматкерлеринин 4-өөсү маса алдында келип аны алып кеткен дейт да. Мунчалык оперативность бу кайка барат дейт. Ошондуктан бул жерде мыйзам бузуучулар аябай жогору дейт. Канат Кедейканович, мына сиз Кыргызстандын тарыхындагы улуу инсандар, ошол Кыргыздын экономикасын түптөгөнгө эң эбегейсиз чоң салымын кошкон инсандарга эл баатыр деген эң жогорку даражадагы наамды берүү керек деп айтып атасыз. Эми бул сунуштар кандай болот? Бизде ушу мыйзамда бир чектөө болуп калган экен, каза болгон адамдарга мындай наамдар берилбейт деп. Мен ойлойм, бул адилеттүү калыс болбой калат, анткени адамдын эмгегине жараша
баа берилиш керек да. Эми Султан Ибраимовичтин жана Төрөбай Кулатовдун эмгектерин айтып кетсек, булар чынында эле кылып кеткен иштерин биз бүгүн да өзүрлөрүн көрүп турабыз. Бул ГЭСтер, бул гендер, бул жолдор, ошо Кулатовдун убагында мисалы Бишкек балыкчы темир жол курулган экен. Султан Ибраимовичтин убагында Токтогул ГЭСи курулган экен, Курпсай ГЭСтери курулган экен. Мына бүгүн свет алып жатабыз, темир жол менен пайдаланып жатабыз. Ошол убакта курулган ишканаларды үзүрүн көрүп атабыз. Салык аркылуу, жумуш орну аркылуу керек болсо кээрликтерин талкалап, ошол курулуш материалы катары дагы эле пайдаланып, ошону дагы талкалаган жагынан да талкалап бүтүрө албай атабыз. Ошолор куруп кеткен нерселер. Бул түздөн түз мамлекеттин эгемендүүлүгүнө салым кошкон, экономикалык коопсуздук жагына салым кошкон адамдар. Ошол себептен буларга Кыргыз эл баатыры наам берилиш керек деген ойдомун. Жогорку кеңеш азыр протокол тапшырма комитетке берет. Биз мыйзамга өзгөртүү киргизсек, жол ачылат. Анан президент, мен ойлойм, туура чечим кабыл алат деген. Кечөөнү өзүнүн сөзүндө айтып кетти. Султан Ибраимович 90 жылдыгында эгерде жогорку кеңеш өзгөртүү киргизе турган болсо, биз сөзсүз түрдө мен колдойт элем деп. Мен ушул наамды берет элем Султан Ибраимовичке деп. Анан биз дагы кошумча кылып Төрөбай Кулатовго дагы берилсе деген. Анткени экөө тең Султан Ибраимович дагы, Төрөбай Кулатович дагы жогорку совет төрагалары болгон экен. Кулатов болсо 33 жылдан ашык төрага болгон экен да. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, азыр мектепке 33 жыл жетекчи боло албайсың бүгүнкү күндөчү. Андан кийин быйыл 80 жылдык парламент 80 жылдыгы белгилеп аткан учурда ушул мурунку эки төрагага Кыргыз эл баатыры берилсе, бул адилеттүү чечим болот деп мен ишенем. Айнура Тойчуна, бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз жалпы калктын тамактануусуна көңүл бурдуңуз да. Жаш балдардын, аялдардын ден соолугу начар болуп атат деп атасыз. Буга мамлекеттик деңгээлде чара көрүлүш керекпи? Туура, мен бүгүн ар кандай маселелерде абдан маанилүү маселе жөнүндө жогорку кеңеште өкмөттүк саат өткөзүлсүн деп, протоколдук поручение берилсин деп төрайымдан сурандым. Мен сунушум негизги акыркы изилдөөлөрдүн негизинен биздин балдарыбыздын, кош бойлуу аялдардын анемиясы, жаш балдардын толук витаминдүү тамактан бай маселеси, бул азыр орчундуу маселе. Мына тилекке каршы бизде энелердин өлүмү көбөйдү. Ошондо дагы изилдөөлөр көрсөтүп атышат анемиядан. То есть кош бойлуу аялдар толук мындай витаминдүү, экологиялык таза тамактанбай атышат. Ошон үчүн бул маселе боюнча өкмөттүк саат өткөрүлсүн деп мен сунуштадым. Экинчи маселе, мына жазында биз ушул жылдын жазында биз ошо депутат аялдар Өссөк көл, Ош, Таласта биздин демилгибиз менен көптөгөн мектептерде арчаларды отургузуп, дарактарды отургуздук. Мындай мектептердин участкалары. Мына азыр дагы ушул биз бир 5-6 мектепке бардым. Бүт ушул биз отургузган мектептер, биз отургузган дарактар, көчөттөр балдар менен отургузганбыз. 100% көктөптүр. Тилекке каршы кийинки жылы эми башка мектептерде да отургузабыз, бирок мен азыркы өкмөткө кайрылганым дагы бир жерлерди да участкаларды бөлүнсүн, биз токойлордо отурсуш керекпиз. Анткени экология маселеси, абанын тазалыгы да бул ушул дарактар тазалайт, эми баарыбыз билебиз буну. Ошон үчүн мен өкмөткө ушу дарактарга, токойлордо отурганга участкалар, жерлер бөлүнсүн деп сурандадым. Мына сиз айтып атасыз, мурда курулуп калган, ашар жолу менен курулуп калган мектептерге уруксат кагаздарды бериш керек деп айтып атасыз да. Өзүңүз билгендей, ашар жолу менен курулган мектептер стандартка, сапатка жооп бербей эмеспи? Анан уруксат берилип калса, мындан ары дагы ашар жолу менен мектептерди куруу көбөйүп, ушундай болбойбу? Эми азыркы билесиз, азыркы күндө мектептерибиз жетишсиз. Жылдан жылга окуучуларыбыз мындай көбөйүп келет да, окуучуларыбыз саны аябай көбөйүп атат да. Ошонго мурун 80-жыл, 60-жылдары ашар жолунда мектептер курулган. Бирок ошолорго уруксат берилип, бүгүнкү күндө билим алып келип атпайбы? Бирок алар туура сиз айтасыз, алар стандартка жооп бербейт.
бирок ошол маалда мүмкүнчүлүгү жоктуктан биздин өкмөтүбүздүн мамлекетибиздин ошондой курулуп келип иштеп келген да. Эми ошондой эле мына мен жогоруда айтып өткөн Арсланов айыл өкмөтүндөгү номер 19 мектепте 240 орундуу мектепте 1246 окуучу окуйт. 1246 окуучу окуйт. Ошого 3 сменде болгон да. Класс жетишпейт. Окуучулардын саны жылдан жылга көбөйөт. Ошого элдер өздөрү, ошол жашоочулар, ата-энелер акча чогултушуп, анан ошондой эле Арис программасынын аркылуу, анан айыл өкмөтүнүн аркылуу кошумча класстарды курушкан да. Ошого бүгүнкү күндө муну экотең-инспекция тарабынан уруксат кагыздары берилбей келет да. Аркыл маселелерден сырткары дагы бүгүн күн тартибинде көптөгөн олуттуу мыйзам долбоорлору каралууда. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Ал эми операторлук кызматта Эргеш Жусубалиев жана Алмаз Жеркенбаев болду. Саламатта калыңыздар.